Мурункы сапарыбыз Андижан облусундагы дал ушул зоопарктан башталды. Аталган жай 2017-жылы түптөлүп, Андижандагы жалгыз зоопарк болуп эсептелинет. Мында жаныбарлардын 400дөн ашык түрү бар. Ал эми туристтердин саны күнүнө 200дөн 600гө чейин жетет. Андижан зоопаркынан сейрек учуроочу айбанаттарды, куш сойлоочу, жерде суда жашоочуларды жана балыктардын түрүн көрө аласыз. Жаныбарларга атайын эрежелер менен кам көрүлүп, капаста кармалат. Алар кичинекей балдар үчүн жомоктогу жаныбарлардын каарманы болуп, алыс жакындан келгендерге жагымдуу маанай тартуулап турат. Айбанаттар багы жеке менчик болуп, жалпы 4 гектар аянтты ээлейт. Жаныбарлар багы 2017-жылы түптөлүп, толугу менен 2019-жылы ачылышын жасаган. Мында жаныбарлардын 40тан ашык түрүн кезиктирүүгө болот. Аны Азиз Бадалов түптөгөн. Ал ички туристтерден сырткары Кыргызстандан келген коноктор жыл сайын көбөйүп жатканын айтат. Кызыл китепке киритилген хайвандарыбыз мавжут. Зоопаркта кызыл китепке кирген айбанаттар бар. Аларга өзүнчө кам көрөбүз. Багыбыз өзүбүздүн элибизден сырткары Кыргызстан, Тажикстан өлкөсүнөн келгендерге кызмат көрсөтөт. Келген конокторго бардык шарттар жаратылган. Эгер сиз Андижанга келсеңиз, сөзсүз түрдө Бабыр багындагы дал ушул аркан челекчелерге отуруп көрүңүз. Челекчелер менен бийиктикке көтөрүлүп, 2 чакырым аралыкта Андижан облусуна саякат жасайсыз. Бул болгону 45 минутталык убакытты талап кылат. Жалпы 350 гектарды ээлеген эс алуу бак 1978-жылы Ашар жолу менен салынып, 1992-жылы Бабыр наамын алган. Мында Бабырдын эски жана жаңы музейлери, айкели, намаз окуу үчүн салынган мечит менен таанышасыз. Бабыр багы өзүнүн туристтик сезонун март айынан сентябрга чейин улантат. Багыбызда жылына миңдеген туристтер дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн келет. Көбүнчө зыярат кылгандар Бабырдын айкелин, музейин көрүп, тарыхый эстеликтер менен таанышып кетишет жана аркан челектерибиз аркылуу парктын эң бийик жерине барып, Андижан менен таанышат. Учурда жаңы Андижан долбоору аркылуу Андижанга жаңы шаарча түптөлүүдө. Мында 30 жыл ичинде 200гө жакын көп кабаттуу үй жана Европа стандарттарынан жогорку эң чоң бак салынары айтылат. Курулуш иштери мындан бир нече жыл мурун башталып, азыркы тапта 30га жакын көп кабаттуу үй, бала бакча, мектеп салынып бүттү. Бул 4 гектар ичинде Андижанда калк жыш жайгашып, жер тартыштыгы жогору. Мындан улам аймакка жаңы шаарча салуу муктаждыгы бар болчу. Биз 4000 гектар жерди тандап алып, 30 жыл ичинде 500 000 калкты үй менен камсыздайбыз. Учурда 4000 гектар жеринде курулуш иштери жүрүп жатат. Бул 20 000 элди турак жай менен камсыздай алат. Акыркы мезгилде Өзбекстан көптөгөн кыргыз туристтерди өзүнө тарта баштады. Кыргыз-өзбек алакасы чыңдалып, өзбек жарандары да Кыргызстанга байма-бай келип, кошуна шаарлар туризм багытында кызматташтыкты арттырууда. Биздин Андижанга болгон сапарыбызда Ош жана Андижан бийлигинин келишимдерине ылайык ишке ашты. Кыргызстан Республикасы туристтердин негизги бөлүгүн Кыргыз өлкөсү түзөт. Бир жыл ичинде Андижанга 95 000ден ашык чет элдик саякатчылар келсе, анын 56 000 кыргыздар түзгөн. Быйыл туристтердин санын 145 000ден ашырууну ниет кылганбыз. Анын көпчүлүк пайызын биз сүйөнгөн кошуна Кыргыз өлкөсүнөн келгендер түзөөрүнө ишенебиз. Президентибиз Шавкат Мирзиёевдин 6 жыл мурун баштаган демилгеси уланып жатат. Анын алкагында Кыргызстан менен мамилебиз кайрадан чыңалууда. Элибиз илгертеден бери кыз алып, уул үйлөп, бир туугандык мамилени үзбөй келген. Мына бүгүн туризм тармагын өнүктүрүү максатында кыргыз журналисттери, блогерлер менен учурашып, шаарыбызды тааныштырдык. Бейле кетсе, кезектеги инфотурда Кыргызстанга Өзбекстандын журналист-блогерлери конок болуп келишет. Алар Ош жергесине саякат жасап, туристтик аймактарды видео тасмага алып кетишет. Максаты жаңы ачылган туристтик жайлар тууралуу эки өлкөгө маалымат жеткирүү болуп саналат. Асел Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Андижан облусу.